Алдыдагы шайлоо таза өтөбү? Садыр Жапаров алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу суроолорго жооп берди. Президент шайлоо таза өтүшү керек экенин айтты. Ар бир мамлекеттик органдын алдында шайлоо жараянынын таза жана ачык өтүүсүн камсыздоого катуу талаптар коюларын өзгөчө белгилеген Жапаров мындай деди. Парламенттин жаңы чакырылышына эл кимди шайласа, дал ошолор келиши үчүн бардык шарттар түзүлдү. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы 90 депутаттан турат. 54 депутат партиялык тизим аркылуу 36 бир мандаттуу округтан шайланат. Шайлоочулар партия үчүн гана добуш берген өткөн шайлоолордон айырмаланып, алдыдагы шайлоолордо шайлоочулар партия үчүн эле эмес, андагы өзүнчө бир талапкерге да добуш берген система киргизилди. Эгер кайсыл бир мамлекеттик кызматкер шайлоо жараянына кийлигише турган болсо, ага карата токтоосуз түрдө катаал чаралар көрүлөт. Тажикстандын укук коргоо органдары Лейлек районунун жаранын кармап кетишти. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда 1995-жылы туулган жаштык айылынын тургуну Жигдайла айылына бара жаткан. Ал чек араны мыйзамсыз кесип өтүү айыбы менен кармалып, Худжан шаарына алынып кетти. Бир партия парламенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Афганистандагы согуштун ардагерлеринин жана башка аскердик локалдуу кагылышуулардын катышуучуларынын саясий партиясы БШКга 28-ноябрга белгиленген жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышуудан баш тартканы жана айгарым укуктуу өкүлдөрдү чакыртып алуу жөнүндө билдиришти. Партия шайлоого катышуу үчүн күрөө коюудан биринчи баш тартты. Эскерте кетсек, бул 1 миллион сомду түзөт. Партиялар депутаттыкка талапкерлердин тизмесин БШКга 13-октябрга чейин тапшырышы керек. Эске сала кетсек, каттоо үчүн акыркы тизмеге 72 саясий партия калган. Тажиктер менен талиптер тиреше баштады. Талиптер тажик бийлиги Афганистандын ички иштерине кийлигишүүдө деп күнөөлөдү. Талиптердин өкмөт башчысынын орун басарынын милдетин аткарып жаткан Абдул Гани Барадар Тажикстандын бийлиги Афганистандын ички иштерине кийлигишип жатканын билдирди. Барадар ар бир аракетке каршы аракет болорун айтты. Эми талиптер Тажикстанга кандай жооп берери кызыгуу туудурууда. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Афганистанда инклюзивдүү өкмөт түзүлүшү керек экенин, ага өлкөдөгү аз улуттардын өкүлдөрү, анын ичинде тажиктер кириши экенин талап кылган. Расмий Душанбе талиптердин бийлигин тааныбай турганын кыйытып келүүдө. Талиптер 31 августка караган түнү Америка Кошмо Штаттарынын аскерлери Кабулдан аэропорттон чыгып кетишкен соң Афганистанды ээлеп, убактылуу өкмөт түзүлгөнүн жарыялашкан.